Урматтуу демилгечилер, урматтуу өкмөт. 24-жылга чейин көлдү жоготобуз. Бүгүнкү абалы менен. Мына бүгүндөн баштап жабыш керек. Туура айтасыңыз. Очистительный сооружениесі жок, иштеп аткандарын бүт жабыш керек. 500 метр деп коюптусуңар, 500 метр көлдү сактабайт. Мага сен 1 километр кылып кой. Ал кум менен агып эле кире берет көлгө. Им менен канализация менен очистительный сооружение туура салыш керек. Ким четик мамлекетке барып жүрсө билет. Көлдүн үстүндө турат кээ бир коттедждер. Бир тамчы кир суу кетпейт. Аны чектеп коюптусуңар 500 метр деп. Буга чейин салынгандар, көлдүн түбүндө тургандар бул башаламан болот. Кеп анда эмес. 500 метр, 300 метр мен всегда каршы болуп келем. Кеп ошол канализацияны, сууну, инфраструктураны туура колдонуу, туура салуу. Бүгүн айткылачы губернатор, аким, айыл өкмөтү ушуларды барып текшерип запрет кыла аласыңарбы? Барбы укугуңар? Жок. Мына айыл өкмөттөр жүрөт. Бизди эч ким укпайт деп. Экетек инспекция жетишпейт. Штрафын салып коет, кетип калат. Туура айтасыңыз. Ошон үчүн муну айыл өкмөтүнө да укук бериш керек. Акимге да укук бериш керек. Көлдүн жээгинде пансионаттарга. Кол койбосун. Пока биригип алабы. Азыр чечки ушундай оборудованиялар бар, заманбап. Бир кишиге, эки кишиге да очистительный сооружение салганга укугу бар. Мүмкүнчүлүгү бар. Салгысы келбейт. Мен мисал кылбай эле коеюн. Кандай уулуу заттар кирип атат көлгө азыр. Баарыбыз эс алып көрүп атабыз. Бир эле көлдүктөр эмес. Бүт кыргызстандыктар билебиз. Ошон үчүн айткым келет, укук бергиле. Эртеңден баштап запрет кылыш керек. Эртеңден, кеч болуп калат. 24-жылга чейин анын бар. Кошумча оюн бүтүрүп алсын 10 секунд. Анан Экмат Журукбаев жана биринчи деле өтмөк фонддун акчасына киришип кеттирбиз да. Муну бөлөкчө жол менен караш керек. Өздөрү чыгарып акчаны. Менчик объектилер. Анан софинансирование болгондо